Жолдошум экөөбүз бул дагы ушул кызык маселе экен. Негизи колдон келсе, мына киндик менен тизенин ортосундагы маселелерди азайтып, жеке-жеке келип, маңдай теске келип суроо кылса жакшы болмок. Ошентсе дагы, бирок жалпы элге тиешелүү сыяктуу дагы суроолор болуп калат деп жакшы күмөн менен башкалар да барбасын деп жооп бергенге аракет кылалы. Жакшы ниет менен оодарып. Аялым экөөбүз, жолдошум экөөбүз төшөк маселеси боюнча таарынышып калдык. Ачык айтсам, күйөөм айтты. Арка авырат менен, туура эмес жак менен кошулабыз деп мажбурлайт. Мен макул болбой койсом, уруксат бер, башка аял алам дейт. Төшөгүн бөлүп алган, мага сүйлөбөйт, өзү дааватка чыгат. 5 мал намазга бекем. Эми мен кандай жол тутсам болот? Кармансам болот. Сураны жооп берип койгулачы. Ачык жазсам, алдын ала кечирим сурайм дейт. Бул да айла жоктон берип атыптыр мындай суроону. Бул арам жана арам. Алла Тааланын буйругуна моюн сунбаган тоң моюндук. Ал келесоолук, аңкоолук деп эсептелет. Анткени Алла Таала эмнеде тыюу салып атат. Алла Тааланын буйругуна каршы чыккан болот бул. Бола берет, адал дей турганыбызда динден чыгып кетет. Ошон үчүн бул арам нерсе. Болбойт, таптакыр болбойт. Экинчиден оорукчан болуп калат ошол аял. Оорукчан болуп калат. Муну Алла Таала Куранда бекеринен тыюу салган жок да. Ошон үчүн анын кереги жок. Окуган намазы да талакка кетет. Анткени Ибн Касирдин тафсиринде келет, башка тафсирчилер да айтат. Кимде ким Алла Таала Куранда айтат, бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна-с-салата танха анил-фахшаи вал-мункар. Садақаллаху азим. Албетте намаз ар кандай ыплас, жаман, туура эмес нерселерден токтотот деп. Демек, кимде ким 5 мал намаз окуса, Алла Таала тыюу салган нерселерден тыйылбаса, демек анын намазы кабыл болбоптур дейт. А кимде ким 5 мал намаз окуса, Алла Таала тыюу салган нерседен тыйылса, демек бул адамдын намазы кабыл болуптур дейт. Ошо жолдошуңузга ачык кеп кеңеш бериңиз. Алла Таала Куранда айткан турбайбы? Намаз окугандан күнөө нерседен токтолуш керек экен. Намаз окуп күнөө нерседен токтолбосо, демек намазыңыз намаз эмес. Мени аяйсыңбы, менин ден соолугумду карайсыңбы, карабайсыңбы деп. 5 күндүк дүйнөдө таза жашнакай жашайлы деп. Алла разы болсун, ошонуңузга бекем тура бериңиз. Жана жанагындай кеп кеңештерди бериңиз. Бул шарият боюнча арам, жана дагы арам болот.